Бул откана 90-жылдардан бери консервацияда турган. Быйыл Кудай кааласа ушул отказанды жүргүзүп, ушул жерде мынагу 5 кабаттуу үйгө жылуулук берели деп азыр даярданып аткан убагыбыз. Дээрлик бул отканада азыр жаңы үлгүдөгү отказандарды алып келип койгонбуз. Монтаждалып полный бүттү, насос оборудованиялар коюлуп, негизинен бул жерде азыр түтүн дымовой турбалар да орнотулду, бардыгы технический регламент сакталып. Еще азыр бул жерде жаңы типтеги түтүн эми орусча айтканда золоуловитель деп коебуз. Ошол золоуловитель да өзүнчө азыр бул жерде коюлуп, ишке киргизген атабыз. Кудай кааласа жаңы жылга чейин ишке кирип калат. Ар бир үйдөн 5 этажга чейин чыгып кетчү да, ар бир үйдөн. Эми ошондо азыр элдер бүт ремонтторду заманбап кылып, бирөө натяжной коюп, бирөө евро коюп, потолокторду тешип, ушунча бир канча бүчүлүшүктөр болгон да. Анан биз жаңы немеге өттүк. Азыр подъездден чыгарабыз да, еще плюс подъездда жылыйт. Еще бул жерден ар бир этажга өзүнчө айлана турган кылып койдук. Ар бир этаж өзүнчө айланат. Бул жерде 2 квартира болсо, 2 квартирадан айланып туруп кете берет. Эми мурункудай ар бир немесине айланган жерине биз неме коюп беребиз, аварийный вентилдерди коюп беребиз. Даже ушундай этажда жаңы алып өзүнчө ремонт кылып да болот аварийный системада. А мурункудай баардыгы 4 этажга чейин жабыш керек болгон. Азыр жок. Только этаж менен айланып болот. Эрте жазда эле жылуулуктан келишип бизге сүйлөшүп кетти. Ушундай кылсак болот деп атабыз, силер эмне дейсиңер деп. Анан биздин 9-домдун жителдери баарыбыз чогулуп макул болдук. Керек да бизге. Бизге аябай керек, аба суудай керек булчу. Анан кийин эми мейманысыма келгенде бир үй абагылыкта сайыбыз калган үйлөр муздак койдо турат. А мында бар жогу жылуу. Акчасынан деле макул болдук. Майларынан акчасын деле светке деле төлөп атабыз. Абагылык деле сайып ошого деле кетет деп. Анан кийин бул керек да агылай. Мына шаймандарды алып койдук баарын. Өткөндө барып жазып беришти. Мынча кетет, мындай кетет деди. Меники 22 000 сом болду. Мен ага эч ичим ачышкан жок. Бул мен үйүмө, бала чакама керек да. Неберелерим бар, чеберелерим бар, келгенде суукта кыйналышат. Көбүнчө келбейт, үй суук апа дешип. Мына эми Кудай буйрса муну коюп бере турган болсо, үйүм базар болот. Келет бала чакам. Жашайбыз, жашоо сонун болот да. Союздун убагында бар эле берлерде, бар болчу. Кийин ремонт кылганда алдырып салдык. Эми азыр элдин баары эле каршы эмес. Бүтүн ушу биздин 9-домдогулар бар алып даяр кылып күтүп атат. Усталар деле келсе да. Мурда деле жылуулукту нормально эле берип жүрчү. Анан кийин баягы союз таркап кеткенден кийин жок болуп калды. Мен ремонт кылдырама 1-3 жыл болду. Ага чейин ушул жерде турду. Анан күйөө балама кырктырып алдырып эми жылуулук. Ошону тем койсом деле болмок экен. Ошого подтверждение бермек экен. Анан жаңы алдым, баары деле жаңы алгычка туура келмек экен. быйыл деле ушул жалпысынан
ремонт işlerine bizge imene Taşkömür Kamsuda işxanasına 13 milyon akçalık karalgan. Oşonun negizinde hazırkı günde finansirованияны беріп ататын күнге мүмкін болушунча ошого карабастан биз жумуштарды аткарып эметип суук түшкүчөктү наружный иштерди көрүп алалы деп да шашып атабыз. Ошол бул жерде така 2 айдан бери 2 бригада Шамал-Сай участкасындагы бригада, Ташкент участкасындагы бригада толугу менен ошол жерде иштешип, бүгүнкү күндө 650 вагонометр деп коет. Бизде подача обраткасынын жалпысына алганда 1300 метр жер астында жаткан турбаны жаткырып даярдап, азыр даже көп кабаттуу үйлөргө өзүңөр деле көп болдуңар. Быйыл ошол стояктарды подъездден түшүрүп атабыз. Подъездден киргизип атабыз дагы. Ошол подъезддерге бардык ошо стояктар толугу менен тартылып аткан. Кичи шаарларды өнүктүрүү программасы боюнча жаңы доорго 40 кадам деген программа болгон. Ошонун негизинде 2018 жылдан баштап биз ишкана өзүбүз 5 жылга иш план түзгөнбүз. Анын негизинде 19-20 жылдары Шамал-Сай шаарчасындагы электр отуну менен жагылуучу отканаларды көмүр отунун өткөрүү боюнча, анан 21, 22, 23 жылдарга Ташкөмүр шаарындагы ва консервацияда турган отканаларды реконструкциядан өткөрүп, Ташкөмүр шаарынын калкын, негизинен көп кабаттуу үйлөрдү жылдык энергиясы менен камсыздоо максаттарын койгонбуз. Буюрса түзгөн иш планыбыздын негизинде бир аз пандемиянын себебинен бир аз кечигүү менен, бирок ошол түзгөн иш пландарыбыз барысы иш жүзүнө аткарылып келип атат. 2019-20 жылдары айтып кеткендей көмүр отунун өткөрдүк Шамал-Сайдагы электр отканаларды. 21 жылы Ташкөмүр шаарында негизинен айтканда 25-30 жылдан бери Ташкөмүр шаарында көп кабаттуу үйлөрдө централизованный отопление болгон эмес. Ошол отканаларды бастан этип, реконструкциядан өткөрүп, көп кабаттуу үйлөргө жылуулукту берип баштадык. Ташкөмүрдө жалпысынан азыркы учурда 9 откана бар. 9 откананын 2-өсү консервацияда турат. 7-өсү ошол ЦТП-5 деген бөлүм кошулса, 7-өсү эксплуатацияда отканалар болот. Көп кабаттуу үйдөгү батирлердин жалпы аянтына эсептөө жүргүзүлөт. Мындай жалпак тил менен айтканда, бир комната үйлөр bir ayına bir komata uyguladıkta 1200 сомго чейин. 2 komnatalar 1600'den 1800 сомго чейин болот. 3 komnatalar 2000 мазак-мазак деген болот. Точно цифраны болжолду.